Дүйнөдө байлыгы ашып ташкан байлар көп. Султандан баштап ханзада ири державалардын президенттерине чейин. Алар кымбат, заманбап, укмуш жасалган бардык шарты бар жеке учактарга да ээлик кылат. Бирок атайын буйрутма берип, ал аспан чапчыган аба кемелер тууралуу кеп кылбайбыз. Болгону Кыргызстанга өнөктөш, ошондой эле мамлекеттердин үлкөндөрүнүн учактары менен Ту-154 үлгүсүндөгү Кыргызстандын президентинин чарчап калган бортуна салыштыралы. Аталган Ту-154 үлгүсүндөгү учак 1993-жылы өндүрүштөн чыккан. Владимир Путин бул учакты 2006-жылы ошол кездеги президент Курманбек Байкиевке белек кылганы айтылып жүрөт. КМШ мамлекет башчыларынын арасында чынында бул Ту-154 учагы биздин президентте эле калганын бул мисалдардан көрсөңүз болот. Президент мамлекеттин жүзү, өлкө лидери кайсыл мамлекетке иш сапар менен учуп барса да алгач аны учактан күтүп алат. Сиз дайым эле көрүп жүрсөңүз керек, Кыргызстан даражалуу меймандарды Манас аба майданынан тосуп алат. Конокторду Босогодон тосуп алып жатканда дайыма президенттер учактардан түшүп жатканын көрүүгө болот. Мисалга Казакстан лидери Касым-Жомарт Токаев, мамлекеттик борту Беркут аталган Назарбаевтан калган Airbus 320-233 2007-жылы чыккан учак менен чет мамлекеттерге чыгат. Ал кезде эң башкы жүргүнчү Елбасы аталган Нурсултан Абишевич сатып алган бул учактын баасы 220 миллиондон 300 миллион долларга чейин баалангандыгы айтылган. Бул аба кеме Токаевка өткөнгө чейин ал жаңыраак, бирок көлөмү кичирээк болгон 2013-жылы чыккан Airbus 321-211 менен жүрчү. Ал эми Тажикстан президенти Эмомали Рахмон болсо бюджет үнөмдөө максатында жеке учак сатып алуудан баш тартып келчү. Бирок ал оюнан быйыл кайткан окшойт. Жазында эле жаңы учак сатып алды. 92 миллион долларга мына бул Boeing 787 Dreamliner Мексикадан алынды. Ал эми баласына бийликти өткөрүп берген Гурбангулы Бердымухамедовдун уулу Сердар менен Ашкабадтагы өкмөттүк учактар менен вертолетторду карап жүргөнүн жергиликтүү Ватан каналы жайында көрсөткөн. Дал ушул сүрөттөгү Bombardier Challenger 870 менен Түркмөнстандын расмийлери сапарларга чыгат. Бул эле эмес, президенттин карамагында дагы 3 Boeing бар. Бердымухамедов мисалы Бишкектеги саммиттердин биринде Boeing 737-700 менен келген. Бул компаниянын эң эле арзан деген аба кемеси болот. Баасы бери дегенде 90 миллион долларга барат. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев болсо 2019-жылдын август айында жаңыланган Boeing 787-800 Dreamliner үлгүсүндөгү учакты колдонот. Буга чейин Мирзиёев Airbus 320 жана Boeing 767-300 учактарын колдонгон эле. Белоруссия президенти Александр Лукашенкоға келсек, ал көбүнчө Boeing 767-300 учагын колдонот. 2012-жылы Түркмөнстан президентинен 124 миллион долларга сатып алганын айрым чет элдик басылмалар жазып чыгышкан.